Гистология ткань балдар. Гистология бул тканьды изилдөөчү илим. Ткань деген бул балдар окшош клеткалардын жыйындысы. Эми логия деген сөз балдар силерге тааныш, бул илим дегенди түшүндүрөт. Ал эми гисто же башкача айтканда гистоз деген бул ткань дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн гистология балдар бул тканьдар жөнүндөгү илим. Эми балдар өсүмдүктө 5 түрдүү негизги ткань бар балдар. Алар пайда кылуучу, жабуучу, механикалык, өткөрүүчү жана негизги тканьдар. Эми балдар биз ар бир тканьды карап чыгалы. Пайда кылуучу ткань балдар ал майда жана тез бөлүнүүчү клеткалардан түзүлгөн. Мынакей слишком майда клеткалардан түзүлгөн балдар. Пайда кылуучу тканьдын кызматы ал өсүмдүктү өстүрөт. Ошон үчүн ал өсүү чекитинде, чокуу бүчүрдө, тамырдын учунда, камбийде жана бөлүнүү зонасында кездешет. Кийинкиси балдар жабуучу ткань аты айтып турат, бул өсүмдүктү жаап турат. Анын кызматы коргоо, сырткы таасирлерден коргойт. Ал балдар сырткы чөйрө менен кездешкен жерде кездешет балдар. Мисалы пияздын чел кабыгы. Пияздын чел кабыгын балдар мынакей эмне микроскопиялык сүрөтүн карай турган болсок, балдар мынакей эмне клеткалар бири-бири менен мындай тыгыз жайгашкан. Жана ошондой эле ар биринин мынакей ядролору бар. Жабуучу тканьдын кызматы балдар коргоо. Кийинкиси балдар үчүнчү ткань балдар бул эмне механикалык ткань деп аталат. Механикалык ткань бул өсүмдүктүн бардык бөлүгүндө кездешет. Анын кызматы коргоо жана өсүмдүккө таяныч болуу. Ал балдар клеткалык дубалы жоон клеткалардан түзүлгөн. Кийинкиси балдар өткөрүүчү ткань. Өткөрүүчү тканьдын балдар бизде эки түрү бар. Ал ксилема жана флоема. Ксилема деген бул сөңгөк, флоема деген бул була балдар. Эң биринчи сөңгөктү карайлы балдар. Сөңгөк бул же башка айтканда ксилема түтүк сымал өлүк клеткалардан түзүлгөн. Ал эми флоема же башкача айтканда була ал тирүү, ядросуз, элекче сымал клеткалардан түзүлгөн. Ксилеманын кызматы балдар бул минералдык заттарды жана сууну өткөрүү. Ал эми флоеманын кызматы органикалык заттарды өткөрүү. Балдар минералдык заттарга эмне керек? Менделеевдин таблицасында бардык заттар, башка айтканда калий, кальций, натрий туздар кирет. Ал эми органикалык заттарга балдар үчөө кирет. Белок, май жана углевод. Биз айткан балдар крахмал бул углеводко кирет. Кийинкиси балдар негизги ткань балдар, аты айтып турат, бул негизги ткань өсүмдүктүн негизин түзөт. Ал балдар эки түрлүү клеткалардан түзүлгөн. Запастоочу клеткалар. Алар түссүз болушат. Анткени ал жерде лейкопласт бар. Жана ошондой эле фотосинтездөөчү клеткалардан түзүлгөн. Алар жашыл клеткалар. Анткени хлоропласт кездешет. Негизги ткань балдар бул өсүмдүктүн бардык жеринде кездешет. Тамырда, сабакта, жалбыракта кездешет. Негизги тканьдын балдар 4 кызматы бар балдар. Биринчи кызматы бул азыктануу. Экинчи кызматы бул бөлүп чыгаруу. Үчүнчү кызматы бул запастоо жана төртүнчү кызматы соруу. Эми балдар биз өсүмдүк органдарын карайлы балдар. Өсүмдүк органдары балдар бизге экиге бөлүнөт. Вегетативдик органдар жана генеративдик же башкача айтканда репродуктивдик органдар. Вегетативдик органдар балдар буларга тамыр, сабак, жалбырак кирет. Вегетативдик органдардын кызматы балдар ал өсүмдүктүн тиричилигин камсыз кылуу. Ал эми генеративдик органдардын кызматы балдар өсүмдүктүн көбөйүүсүн камсыз кылуу. Аларга гүл, мөмө, урук кирет. Мынакей балдар бул жерде сүрөтү турат. Бул өсүмдүктүн тамыры, жалбырагы, сабагы вегетативдик органдар. Ал эми гүлү, уругу жана мөмөсү балдар булар эмне генеративдик органдар.